символикалар жөнүндө сөз болуп калды. Негизи эле ушул символдордун өзгөртүлүшү өзү туура нерсеби? Негизи эле мындай өзгөртүшү да, негизи эле. Жакшыбы, жаманбы эмес, негизи эле ушинтип өзгөртүлө берүүсү. Идеалдуу түрдө, конечно, кылымдан кылымга өзгөрбөгөн символуң болсо, это Сонун да. сону демек сен кылымдык элсиң, билбейм. Эми кээ бирлер айтат Кыргыздын көк байрагы болчу, Манастын көк байрагы болчу деп. Анда биз чындыгында Манастын, ошол тарыхтын элементтерди изилдеп, эми ал кезде Манас так адамбы жокпу өзүнчө маселе. Ошол эле Баксбек каган дейт, Ажоо хан дейт, тим Кыргыздын чоң хандары болгон. Ошол кезде мамлекеттүүлүк бар кезде кандай желек болгон? Анда ошол желекти алып келишибиз керек болчу. 1000 жыл мурун мүмкүн ал жана көк асабабы мен билбейм кандай болгон. Ана археологдор, тарыхчылар изилдеп, мына биз 840-жылы кыргыз каганат бар кезде ушундай көк асаба болчу. Биз ошону далилдеш үчүн дал эле ошол асабаны бүгүн деле колдонолу десе, мен ойлойм жакшы аргумент. Биз миң кылымдык элбиз. Азыркы желегибизге бир 30 канча жыл болду. Аны өзгөрттү. Аргументтерде да маселенин барычы. Мисалы, эми көп өлкөлөрдү анализдеп чыгыш керек. Например, өткөндө Дания боюнча бир китеп окудум. Алардын желеги эме экен. Как раз өлкө курап калып жок болуп кете жастаганда, азыркы желегин бирөө көтөрүп, ошол момент жеңиптир да. Ал бир 100 жылбы канча жыл мурун болгон окуя экен. Ошон үчүн алар айтат экен, бул желек бул Дания депчи. Муну биз эч качан жеңиштин желеги. Бул жеңиштин желеги деп, мындай кан төгүү, күрөш аркылуу келген бир желек экен да. Мен ойлойм, бизде эгер ошондой бир символ болсо, анда аны биз өзгөрткөнгө каршы чыкмакпыз. Салыштырыш керек кыскасычы. Эгемендүүлүктүн желеги катары кабыл алып, 30 жыл болсо дагы туруктуу кылымдар бою алып кетсек жакшы болмок беле дейм да. Эми андан дагы көп саноодон өтүшүбүз керек. Ооба.